Сиздер акыркы учурларда катталып жаткан кылмыш кырсык окуяларын жана жол кыймылдарында болгон ар кандай чуулгандуу окуялардын топтомун чагылдырган телевизор көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыздар. Mo aylık kança mı ekan? Бүгүнкү эфир Баткен облусундагы рейдтик иш-чара менен коштолот. Бул автоунааны инспекторлор терезелерине кара жылтырак чапталгандыгы тууралуу токтотушту. Бирок айдоочу унаа меники эмес, ээсин чакыртайын, ошол келип жооп берсин, анын үстүнө терезесиндеги кара жылтырактар бажыдагы бардык стандарттарга дал келет деп тийиштүү талаптарды койду. Анын талабы атайын аппаратты алып келип, унаанын терезесиндеги кара жылтырактардын жарык өткөрүүсү канча пайыз экендигин текшерүү болгон. Oturarız o şu zaman. 85 bolsa-çı, ben sizge jönünde koy berem. 85 bolsa jönünde koy beresiz. Jön kettik. Ölçeğimiz ошол менен. Без тонировка өзүндө да пленка болот просто. Айнектин пусто өзүндө да. Сиз жабыштырып алган. Это пропусканыз простой, айнек өзү 85% болду. Мен айдап келдим. Азыр айдап жеткирип коеюн деп. Документтерин берди да. Упасение кылдык, азыр упасение да жазылат азыр. Бекер ысылайча кошулуп калат. Баштырып чыкпай. Азыр өзү келсин, өзгө тапшырайын. Мен тем более азыр Жолдош айдоочу бизге жок мен түшүнүп атам. Уксаңыз, мага өзүнүн кереги жок. Рульда ким келсе ошол жооп бериши керек. 40 тоже процент цвета пропускаемость. Наоборот. Вот 40, 37. Gördünüz mü? Мен неме кылыңыз. Мынау демесин карайт. Мына 81. Gördünüz mü? 82. Gördünüz mü? Bu standart maçı 85. Жаз. Инспекторлор айдоочу койгон талаптарга жараша тийиштүү аппаратты алып келип, айдоочунун көзүнчө кара жылтырактардын чапталып тургандыгын аныктап беришти жана тийиштүү протокол түзүп, унаасын айып короосуна киргизишти. Ал эми бул автоунааны жашы жетелик бала башкарып бара жаткандыгын инспекторлор байкап, аны токтотууга туура келди. Кичинекей айдоочунун жашын сураса, ал болгону 13 гана жашта экен. Айдап кайка бараттың? Үйгө. Айдай турган эч ким жок ба? Үйгө барып келген Кызматкерлер шаардык жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлорунун бирин чакырышып, жана баланын ата-энесин дагы чакыртышты. Жашы жетелик айдоочу Бизде Бузулар кодексинин 61-беренин негизинде жазылган, эгерде ата-эне жаш өспүрүмдү кароосуз калтырса, ошого айыппулга жыгылат, биринчи категория айыппул. Ошонун протокол негизинде айыппул салынат. Унаанын документтери жайында болбогондугуна байланыштуу унаа айып короосуна киргизилди. Ал эми баланы кароосуз унаа айдап жүргөндүгүнө байланыштуу анын атасына айып кагазы түзүлдү. Stop!
Буга чейинки интернет желелеринде май куюучу жайга мылтык көтөрүп келип, кассадагы кызматкерлерди коркутууга алган жарандын видеосу тараган. Бирок анын колундагы эмне мылтык? Ал жаран эмне максатта май куюучу жайына келгендиги коомчулукка бүдөмүк бойдон кала берген. Биз Баткен облусуна болгон иш сапарыбызда Кызыл Кая шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылып, бул окуя боюнча толук маалымат алууга жетиштик. Бул тасмадагы окуя үстүбүздөгү жылдын 17 октябрында Кызыл Кая шаарында болгон. Анда башына кара чүмбөт кийген жаран колундагы куралы менен май куюучу жайына келгендигин көрүүгө болот. Бирок көп өтпөй ал кайра качып кеткен. Бул боюнча маалымат милицияга жетип, ыкчам иликтөө иштери башталган. Ал боюнча ошол эле күнү тергөө тобу толугу менен чыгып, ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзгөн учурда каракчылык фактысы менен өзүбүзгө РКПга каттап козгоп, ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде 30 жаштагы атуу аныкталган. Ал атуунун үйүнө барып, алып чыга турган учурда бизге каршылык көрсөтүп, бычак менен биздин балдарга шилтеп, үйүндө ызы чуулган. Ал ошол тергөө тобу менен кошо барып кармап келдик. Аксакал эшикти ачың эми? Мына ордер эшиктин алдында турат. Каракчылык беренесине шектелген жаранды кармоо учурунда шектүүнүн ата-энеси эшикти ачпай, уюлдук телефонуна тартып бир топ убакытты өткөрүшкөн. Андан соң тергөөчү бардык мыйзамдуу токтомдорду көргөзүп, үйдү тинтүүгө алуу жана шектүүнү кармоо учурунда жаңжал башталган. Ички иштер бөлүмүнөн келип атабыз. Үйүңүздү текшерип чыгыш керек. Обыска болуп атат. Ооба, мына менин таанышыңыздар, менин токтомум бар. Милиция кызматкерлери үйгө кирээрде кылмышка шектүү делген жаран булар мыйзамсыз кирип жатышат. Видеого тартпа деп талаптарын коюп жатканын көрүүгө болот. Дагы группа чакырбайсыңбы? Камераны өчүрчү. Группа чакырбайсыңбы? Биз мыйзам как террорист болуп атабыз, э? Жок, террорист эмес. Nega şovunuzdan çıkarsın? Nega bu balamda? Video tartып турат. Video бар. Men niye çıkartmasın? Atayla kıldık alsın. Кырма. Мыйзамдуу талаптарга баш ийбестик көргөзүп, бычак менен милицияны шилтеген жаранды күч менен шаардык ички иштер башкармалыгына алып келишип, тергөө амалдары башталган. Баса биз шектүүнүн өзү менен да бул окуя тууралуу сүйлөшүүгө жетиштик. Ал май куюучу жайынын кызматкерлерин оюнчук мылтык менен тамаша катарында коркутуп коюуну, мындайча айтканда пранк кылгысы келгенин айтат. Жалгыз эле барып тамашалап койгон деген пранк катары эле тартып койгон деген. Тамаша катары болгондо сиздин таанышыңыз беле жагандай? Мен тааныбайм ала жана эч кандай алаша берсем. Таанып алсаңыз кандай себептен тамашаладыңыз? Мен барып эле жөнүнө тамашалап койгон дегем негизи. Азана бычак боюнча. Бычак боюнча өзүмө келген маса болду. Сотрудниктер астында жана. Ачпа бергенден бычак көтөрүлгөн. Сотрудниктер каршылык көрсөтүпсүң да? Бул жигит тамаша коруу максатында мындай кадамга бардым десе, Кызыл Кая шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Бектур Эсенгулов шектүү буга чейин да бир нече кылмыш иштерине аралашканын, дагы да болсо жаңы жагдайлар тергөөнүн алкагында ачылып калышы толук ыктымал экендигин билдирди. Келгенде ал дагы өзүнүн кылмышын ойноп, ой максатын баягындай айтып атат. Бизге эми пранк түзүп, ошонун ойду кылганмын деп. Чындыгында ал бир нече соттолгон, башта бир нече беренелер менен, тоноо беренеси менен, уурлук беренеси менен соттолгон жаран болуп аныкталды. Азыркы учурда бизде убактылуу кармоочу жайда отурат. Ne olup atasın? Oyundan от чыгат же жаңылгандын кадамын кыйшык дейбизби, айтор бул жигиттин иши азыркы тапта сотко өткөрүлүп, баш коргоо чарасы 2 айга камакка алынган. Толук күнөөсү же күнөөлүү эмес экендигин Фемида өкүлдөрү чечет.